Үчүнчү бап ачкалык ыйы. Күн жакшы башталды. Иттер толук экен. Ушундан уламбы алар жымжырттыктын, караңгынын жана аяздын кучагында көңүлдөрү ток баратышты. Билл да түнкү санаасын унутуп калган сыяктуу. Ал турсун түш ченде бир жаман жерде чананы кулатып алган иттерди тамашалады. Баары астын үстүн болуп жатып калды. Аңтарылган чана дарак менен чоң аска таштын ортосуна кыпчылып калып, аны алып чыгыш үчүн иттерди чанадан чыгарууга туура келди. Чананы көтөрүп чыгаралы деп жатканда Генри жалгыз кулактын качып баратканын көрүп калды. «Жалгыз кулак, кайт артка!» деди ал өйдө болгондо иттин артынан карап. Бирок жан кайышын сүйрөгөн жалгыз кулак ан сайын безди. Алардын келген жолунда аны канчык карышкыр күтүп туруптур. Жакындай бергенде жалгыз кулак кооптоно түштү да жайлай келип акырында токтоп калды. Тигини ишенбегендей тикчие карап, бирок жан кумары чыдатпай кыпылдап турду. Ал болсо жылмая күлгөндөй оозун ача кыңшылап, ойноктой секирип койду. Жалгыз кулак дагы эле кооптонуп, куйругун чыгарактап, кулагын тикчийтип, башын жогору көтөрүп ага барды. Жыттагысы келди эле канчык карышкыр ойноктоп артка кетти. Ал жакындаган сайын тиги улам артка чегинип кете берди. Ошентип канчык карышкыр жалгыз кулакты улам азгырып, аны коргой турган адамдардан алаксытып баратты. Ошентип канчык карышкыр жалгыз кулакты улам азгырып, аны коргой турган адамдардан алыстатып баратты. Бир маалда аны белгисиз коркунуч токтотконсуду. Артка кайрылып карап, аңтарылган чананы, өзүнүн шериктерин, анан өзүн чакырып жаткан кожоюндарын көрдү. Бирок анын бул сезимин арсар абалын канчык жеңип кетти. Ал келип көз ирмемге жыттай коюп, кайра эле ойноктой секирип азгырып баратты. Ошол учурда Биллдин акылына мылтык келди. Бирок ал аңтарылган чананын астында калган эле. Аны Генри экөөлөп алып чыкканча жалгыз кулак менен канчык карышкыр абдан жакын туруп калгандыктан мындай алыстыктан атуу опурталдуу болчу. Жалгыз кулак өз жаңылыштыгын өтө кеч сезип калды. Бир маалда эле Билл Генри экөө анын эмнегедир артты көздөй качып калганын көрүштү. Анан эле жалгыз кулактын жолун торой чуркаган 10 чакты арык боз карышкырлар көрүнүп калды. Көз ачып жумгуча канчык карышкырдын баягы назданып ойногону жоголуп, ыркыраган бойдон качырып сала берди. Жалгыз кулак аны далысы менен ыргыта койду да, жолдун кесилип калганын көрүп, эмне болсо да чанага жетейин деген үмүт менен айлана чуркады. Карышкырлар заматта көбөйүп кетишти. Канчык карышкыр иттин артынан калбай такымдап, бир секирим жерде келатты. «Кайда барасың?» Генри шеригин далыдан алып кыйкырды. Билл анын колун силкип таштады. «Жетишет», деди ал. «Башка бир дагы итти алдырбайм». Ал мылтыкты алып өздөрү келаткан жолдун жээгиндеги бадалга кирип кетти. Анын ою түшүнүктүү эле. Чананы тегерине качып келаткан жалгыз кулактын алдынан торой чыкмак болду. Чак түштө мылтык менен карышкырларды кууп, итти сактап калууга болот эле. «Билл, абайла!» деп кыйкырып калды артынан Генри. «Этият бол!» Генри чанага отура кетти да, эмне болоор экен деп күтүп калды. Башка айла жок эле. Билл болсо көздөн кайым болду, бирок бадалдар менен топ-топ болуп өскөн карагайлардын арасынан жалгыз кулак анда-санда көрүнө калып жатты. Генри иттин иши бүткөнүн түшүндү. Ит өмүрүнө коркунуч туулганын билди, бирок обочо тегеренип чуркоого мажбур эле. Ал эми карышкырлар болсо аны чанага жакындата койбой, тегеректин ичи менен чуркап жүрүштү. Жалгыз кулак куугундан куйрук үзүп чыгып, карышкырлардын алдынан кесип өтүп, чанага жетип келет деп үмүт кылыш кыйын эле. Бардыгы бир жерден бирге турган болуп калды. Дарактар менен бадалдар далдоолонуп турган кар мейкиндигине карышкырлардын үйүрү жалгыз кулак менен Биллге кездешээрин Генри билип турду. Бардыгы көз ачып жумганча тез, ал күткөндөн да тез болду. Мылтык бир жолу, андан кийин удаасы менен 2 жолу атылды. Генри Биллдин ого түгөнгөнүн аңдады. Анан кыңшылдаган, аркыраган үндөр угулду. Генри жалгыз кулактын жаны ооруп кыңшылаганын, анан сыягы жарадар болгон бир карышкырдын уулуп ийгенин ажыратты. Ушуну менен баары бүттү. Ыркыраган үн чыкпай калды. Кыңшылаган үн да жок болду. Кайрадан ың-жыңсыз жымжырттык өкүм сүрүп калды. Генри чанага көпкө чейин отурду. Тияка барыштын пайдасы жок эле.
Биллдин үйүргө жолукканы көз алдында болгондой элестеп турду. Бир маалда ордунан атып туруп, чанадан балтаны ала койду, бирок кайра чанага отура кетти да көпкө чейин түнөрүп отурду. Ал эми аман калган эки ит анын аягына жабышып, коркконунан титиреп жатышты. Акырында өйдө болду, денеси сенек болуп калгандай араң турду. Анан иттерди чанага чекти. Жан кайыштын бирин даалысына салып, иттер менен бирге чананы сүйрөп жолго түштү. Бирок көпкө жүргөн жок. Эңир кирээри менен токтоп, отундан колунун келишинче көбүрөөк жыйнады. Андан кийин иттерге тамагын берип, өзү тамактанды да оттун жанына төшөк салды. Бирок жарытып уктай алган жок. Көзү илине электе эле карышкырлар отко жакын кирип келишти. Алардын карааны даана көрүнүп турду. Отту тыгыз курчап, кээ бири жатып алганын, кээ бири отурганын, башкалары болсо отко жакын сойлоп келип, же отту айланып ары бери басып жүргөнүн Генри көрүп турду. Ал турсун кээ бирлери уктап калды. Кар үстүндө итчесинин тумшугун куйругуна катып, катуу уктап жатышты. Ал эми Генриде болсо уйку жок эле. Ал отту уулуу жакты. Анткени денесин ачка карышкырлардын азуусунан ушул от гана коргой аларын билчү. Эки ит болсо эки жагында эйбиз коргойт деп үмүт кылып жатышты. Карышкырлардын бирөөтө жакындап кирип келгенде жан талаша үрүп, уулуп, кыңшылдап ийип жатышты. Мындайда иттердин үргөнүнөн ойгонгон карышкырлардын курчоосуна жан кирип, ордунан тура калган карышкырлар чыдабай жулунуп, ырылдап, уулуп оңшуп, анан кайра жатып, биринин артынан бири уйкуга кетип жатышты. Бирок алар улам кысып кирип келатышты. Кээде тигиниси, кээде мунусу акырын жылып отуруп, акырында бир секирим калат. Мындайда ал оттон же чаланы ала коюп, үйүрдү көздөй берип калат. Карышкырлар артка жалт берип, жаалданып уулуп, чычала тийгени коркконунан кыңшылдап жиберип жатты. Эртең менен уйкудан калган Генринин көзү киртейип, кыйналып турду. Караңгыда өзүнө тамак даярдап, саат 9 болуп, таң жарыгынан улам карышкырлар тайсалдап тарап кеткенде, түнү менен ойлонуп чыккан оюн ишке ашырмак болду. Бир нече жаш карагайды кыйып туруп, бийик кылып эки дарактын ортосуна байлады. Анан жан кайышты артта салып, иттердин жардамы менен табытты тигинин үстүнө тартып чыгарды. Биллдин түбүнө жетишти, балким менин да түбүмө жетишет. Бирок мырза, алар сага жете алышпайт, деди ал даракка коюлган өлүккө. Анан жолго түштү. Бош чана иттердин артынан улам секирип коюп баратты. Алар да ээси сыяктуу эле МакГэри фортуна жетишсе гана арттагы жалаңгычтардан аман кала турганын билип баратышты. Эми карышкырлар такыр эле коркпой калышты. Чананын артынан же катарлаш желип, тилдерин салаңдатып, желген сайын кабыргалары чыгып кетчүдөй болуп келатышты. Алар ушунчалык арык болгондуктан териси менен эле сөөктөр калып, булчуңдар гана аларды жип сыяктуу кармап тургандай. Муну көргөн Генри алардын карга кулап калбай желип келатканына айран калды. Ал эңир киргенче жол жүргөндөн коркуп баратты. Түшченде күн асмандын түштүк жагын эле жылытпастан, горизонттон бери да бир аз баш багып, кубарган алсыз нурун чачты. Генри муну жакшы же шаан катары көрдү. Күн узарып, бул аймакка күн сайын келейин деп калган экен. Бирок жылуу нур өчөрү менен өргөөгө токтоду. Караңгы киргенче бозомок күн менен көгүмдүн дагы бир нече сааты бар эле. Ал ушундан пайдаланып, отундан мүмкүн болушунча көбүрөөк жыйнап алды. Караңгы менен кошо үрөй учурган коркунуч да келди. Карышкырлар такыр эле ээ бербей, анын үстүнө мурунку түнү уйкудан калган Генрини улам уйку басып кетип жатты. Ал одеялга оронуп, балтаны аягына коюп, уйкуга эс-мас болуп, оттун жанында отурду. Эки ит жабышып эки жагында. Түн ортосунда ойгонуп кетсе, өзүнөн 12 футтай жерде килейген боз карышкыр туруптур. Бул үйүрдөгү эң чоң карышкырлардын бири эле. Ал эриккен ит сыяктуу керилип, чоюлуп, оозун чоң ачып эстеп, Генрини өзүнүн менчиге, эртедир кечтир колго түшкөн олжоосу сыяктуу тике карап турду. Мындай ишенимдүүлүк бүтүн үйүрдөн көрүнүп турду. Генри өзүн ач көзү менен карап, же кар үстүндө бейкамуктап жаткан 20 чакты карышкырды санады. Алар тамак аш коюлган үстөл боюнда кыркалеки отуруп, таттуу тамакка киришүү үчүн уруксаатты гана күтүп турган балдар сыяктуу эле. Ал эми ошол таттуу тамак болсо өзү эле.
Булардын тою качан башталар экен деген ой кетти. Генри отундан отко салып жатып, эми өз денесин таптакыр башкача карай баштаганын сезди. Ал өз булчуңдардын кантип иштеп жатканына көз салып, өз манжаларынын татаал кыймылын кызыгып карады. Оттун жарыгына салып бир нече жолу бир-бирден, анан баарын кыймылдатып, ачып, жумуп көрдү. Тырмактарын карап, манжаларынын учун бирде жумшак, бирде катуу чымчып, нервдеринин сезимталдыгын сынап көрдү. Мунун баары Генрини суктандырды. Капыстан эле ушинтип лепилдеп, так соонун кыймылдап жаткан өз денесине ичи элжиреп кетти. Анан отту курчап, улам кысып келаткан карышкырларды коркуп карап, өзүм ачыкканда жеп, курсагымды тойгузган багыш менен коен сыяктуу эле ушул сонун дене да эт да. Мына бул шилекейи агып турган немелер ушул денемди тыткылап, өзүп жулуп жейт да деген ой эсин эңирете койду. Канчыктын түрү коркунучтуу эмес эле. Анын көздөрүндө ушунчалык катуу эңси отурду. Бирок Генри анын ошондой катуу ачкалыктан пайда болгонун билди. Ал өзү тамак эле, ал эми тамак болсо карышкырдын табитин кытыгылады. Жаагы ачылып, шилекей улам каарга тамып, тамакты күтүп жаланып турду. Генри коркконунан титиреп кетти. Чычаланы алайын деп колго сунгандай эле канчы кары көздөй ойт берди. Сыягы колго тийген нерсе менен урганга көнгөн болсо керек. Ал ак азууларын көрсөтүү аркырады эле, анын көзүндөгү баягы эң сөөнүн ордуна пайда боло калган жаалдануу Генрини селт эттирди. Ал колун карап, манжалары чычаланы кармап, анын оодур бооруна кантип эпкелише калганын, отко жакын калган манжасы өзүнөн өзү артка жылганын байкады да, анан капыстан эле ушул ички назик манжаларды тигинин ак азуулары кычырата чайнап жатканы элестеп кетти. Ал өз денесин өмүрү кыл учурунда турган азыркы учурундагыдай ичи элжиреп сүйбөсө керек. Таң атканча ачка үйүрдүү чычала менен койгулап согушуп чыкты. Көзү илине түшкөндө жанындагы иттердин кыңшылаганы менен ыркырагандарынан ойгонуп кетип жатты. Акыры таң атты, бирок бул жолу да ал карышкырларды качыра алган жок. Тарап кетишер деп бекер эле күтүп тур. Алардын мурункудай эле отту курчап, коркпой отурушканын көргөн Генри таң аткандагы кайратынан кайра ажырады. Генри жолго чыкмак болду, бирок оттон мындай болоору менен эле үйүрдүн эң жан кечтиси ага секирди. Ал артка ойт берип аман калды. Карышкырдын тиши санына бир аз гана жетпей калды. Үйүр качырып сала берди да, будуң чаң түшүп калды. Күйгөн чычалар гана аларды чегенүүгө аргасыз кылды. Эми Генри күндүз да оттон алыстап, отун кыя албай турган болуп калды. Чанадан 20 кадамдай жерге куурап калган чоң карагай бар экен. Ал жарым күн илешип, ошого чейин от жагып барды. Колунан күйгөн чычаланы түшүргөн жок. Карагайга жеткен соң аны отуну көбүрөөк жакты көздөй жыкмак болду. Бул түн да өткөн түндөй болду. Эми ал уйкуга көп туруштук бере албай калды. Иттердин ажылдап үрүп ырылдаганы да таасир бербей калды. Анын үстүнө алар тынымсыз ыркырай бергендиктен, анын үргүлөгөн эс акылы алардын үнүндөгү айырмачылыктарды ажырата албай жатты. Бир маалда ал бирөө түрткөндөй ойгонуп кетти. Канчык карышкыр дал жанында туруптур. Чычала өзүнөн өзү анын ачылган оозуна кире түштү. Ал артка жалт берип, жаны ооруганына чыдабай уулуп уңшуп жиберди. Ал эми Генри күйгөн теринин койкум жытын ырахаттана жыттап, бир нече кадам ары жакта башын чулгуп, жаалдана аркырап жаткан жырткычты карап турду. Бул жолу чычаланы оң колуна байлап койду. Үргүлөп кетери менен колу күйүп, көзү чайыттай ачылып кетип жатты. Ошентип бул бир нече саатка созулду. Ойгонор замат карышкырларды чычала менен кууп, отко отундан салып, чычаланы колуна байлап коюп жатты. Баары жакшы болуп жатты. Бирок бир ойгонгондо кайышты бош байлап коюп, көзү жумулары менен чычала колунан түшүп калды. Түш көрдү. МакГэри фортунда экен. Жылуу, жайлуу жерде факториянын чоңу менен крибеш ойноп отуруптур. Анын эле фортту карышкырлар курчап калат. Алар дал эле дарбазанын алдына келип уулуп жатышат. Экөө болсо кээде оюнун токтото коюп тыңдашат да, тигилердин бошко кетип жаткан аракетине күлүшөт. Түшүн кургур, анан эле карс эткен үн чыгат да эшик ачылып кетет. Бөлмөгө карышкырлар кирип келип, экөөнө кол салат.
Уулуп уңшуган үндөр кулак тундурат. Анан эле түшүнө башка нерселер аралашып кетет. Бирок анын эмне экенин жанагы кулак тундурган үндөрдөн улам түшүнө албай жатат. Ойгонуп кетип жанагы аркыраган үндөрдү өңүндө укту. Ырылдаган, каңшылаган эле үндөр. Карышкырлар үйүрү менен жабылган экен. Туш тарабында карышкыр, үстүндө карышкыр. Бирөөнүн тиши колуна матырылды. Ал отко секирип бирөөнүн курч тиши бутун тилип өткөнүн сезди. Калың мээлейден колу отту сезбей, кыпкызыл чокту туш-тушка чачып жатты. Аягында от жанар тоого окшой түштү. Бирок бул көпкө созулмак эмес. Генринин бети башы ыйлаактап, каш кирпиги күйүп, аяктары отко чыдабай баратты. Эки колуна эки чычаланы кармап, оттун четине чыга берди. Карышкырлар чегиништи. Ар тарапка чачылган чоктор карда ышылдап жатты. Жан талаша секирип, кыңшылдап, ыркырап ийип жатканына караганда, карышкырлар да өчө элек чокторду басып алып жатышты. Генри чычалаларды ыргытып жиберип, күйүп бараткан мээлейди чечти да ысыган аяктарын муздатыш үчүн кар тебелей баштады. Эки ит тең жок эле. Алар Феттиден башталган узак тойдун кезектеги тамагы болгону ачык болчу. Бул ишеми өзү менен аякташы да мүмкүн. Баары бир мага алыңар жеткен жок, деп айкырды ал ачка жырткычтарга муштумун кезеп. Муну уккан үйүр удурай түшүп, баары бирдей ыркырашты. Ал эми канчык карышкыр өңү келип, тамак эңсеген көздөрү менен тигиле карап калды. Генри эми коргонуунун жаңы планын ойлонуштура баштады. Отту тегерете жагып, эри баштаган кар үстүнө төшөгүн салды да отуруп алды. Ошентип ал дубалдын ары жагына өтөрү менен карышкырлар отту курчап, анын кайда жоголуп кеткенине кызыга башташты. Буга чейин алар отко жакындай албай жүрүшкөн. Эми болсо тегеректей отурушуп, кадимки эле иттерди үргүлөп эстеп, чочуркашса да от боюна талышып жата кетишти. Анан канчык карышкыр чочоюп отура калып, асманды карап уулуп жиберди. Анын артынан карышкырлар биринен сала бири уулуп, акырында бүтүн үйүр жылдыздуу асманды карап, ачкалыктын муңдуу обонун созду. Таң атты. От болсо өчүп баратты. Отун да түгөнө баштады. Эми отун жыйнаш керек эле. Киши от курчоодон чыгайын деди эле, карышкырлар дароо алдын торошту. Күйгөн чычалардан улам алар эки жакка ойт беришти, бирок артка чегинишкен жок. Тигинин аларды кубалайын деген аракетинен эч майнап чыккан жок. Ал акыры айласы кетип, от курчоонун ичине кайра кирди. Ушул маалда карышкырлардын бири ага секирди, бирок жазатайып, төрт аягы менен отко түшүп калды. Айбан коркконунан уулуп ийип, каңшылап оттон чыгып, күйгөн аяктары менен карды тытып ийди. Киши төшөгүндө бүкрөйүп отурду. Ийиндери шалдайып, башы тизесине тийип салаңдап отурганына караганда таптакыр алык уруп күрөшө албай калгандай. Кээде гана башын көтөрүп, өчүп бараткан отту карап коюп жатты. От курчоонун айрым жерлери өчүп, өзүнчө күйгөн отторго айлана баштады. Өтө турган жерлер кеңейип, оттор уламдан улам өңүлүп өчүп баратты. Мына эми менин да түбүмө жете турган болдуңар, деп күбүрөдү ал. Бирок мага эми баары бир, уктайм. Ойгонуп кетип, эки оттун ортосунда көзүн албай тиктеп турган канчык карышкырды көрдү. Сааттардай узакка созулгансыган бир нече мүнөттөн кийин ал кайрадан башын көтөрдү. Бир нерсе болгон экен, адегенде ал эч нерсени түшүнө алган жок. Анан дароо аңдады. Карышкырлар кетип калышыптыр. Тебеленди болуп калган кар гана алардын канчалык жакын келгенин айтып турду. Генри кайрадан үргүлөп, башы кайра тизесине тийип, бирок бир маалда кайра селтетип ойгонду. Кайдандыр кишилердин үндөрү, чаналардын кыйчылдаганы, иттердин кыңшылаган үндөрү келип жатты. Дарыя жактан ал турган карагайлуу жерге 4 чана келди. Бир топ киши келип, өчүп бараткан оттордун курчоосунда бүрүшүп жаткан Генрини тегеректеп турушту. Алар тигини эсине келтире эле деп, тарткылап, түрткүлөп, силкилдетип жатышты. Ал болсо мас болгон адамдай уйкулуу көзү менен аларды карап кобураган болду. Кызыл канчык карышкыр. Иттер менен тамак берер маалда келди. Адегенде иттин тамагын жеди. Анан иттерди жеди. Андан кийин Биллди жеди. Лорд Альфред кайда? Деп кыйкырды келгендердин бирөө аны жулкулдатып. Ал акырын башын чайкады. Ага тийген жок, ал тиякта, карагайларда. Акыркы түнөгөн жерде. Өлдүбү? Деп кыйкырды тиги. Ооба,
Табытта, деди Генри. Ал тигинден бошонуш үчүн жини келип булкунду. Мени жайма койгулачы, мен болбой турам, жакшы жаткыла. Генринин көзү жумулуп, башы кайра салаңдап калды. Төшөккө жаткырышары менен аяздуу жымжырттыкка коркураган коңуруктун үнү угулду. Буга башка бир үндөр да аралашып кетип жатты. Мунусунда жолу болбой калып, башка бир олжонун артынан сая түшкөн ачка үйүрдүн уулуган үндөрү алыстан үзүл кесил угулуп жатты. Экинчи бөлүм, биринчи бап, азуулардын айкашы. Кишилердин үндөрүн жана чанага чегилген иттердин кыңшылаганын дал ушул канчык карышкыр биринчи болуп укту. Укту да өчүп бараткан оттун ортосунда камалган кишиден биринчи болуп качты. Үйүр колго түшкөн олжосунан айрылгысы келбей, бир аз арсар болуп турду да анан канчык карышкырдын артынан түштү. Үйүрдүн алдында чоң боз карышкыр үйүр баштагандардын бири баратты. Ал үйүрдү канчык карышкырдын изине салып алдыга өтүп кетмекчи болгон жаштарга жол бербей, азууларын көрсөтө аркырай калып жатты. Алдыда желип бараткан канчык карышкырды көрүп ого бетер зымырады. Канчык өз ордун ээлегендей аны менен катарлаш баратты. Эми ал үйүрдөн алыстабай калды. Кээде алдыга өтө түшсө да дөбөт ага аркырап тиш салган жок. Тескерисинче аны менен катарлаш жүргөнгө аракет кылып жатты. Канчык анын мунусун анча жактырбай, тишин көрсөтө ыркырап боюн качырып жатты. Ал турсун кээде ийининен аткый тиштеп алып турду. Мындайда дөбөттүн буга анчалык деле жини келбей, болгону ары ойт берип каргый чуркап, бул кылыгы сүйүүдөн делбе болгон боз уландыгына окшоп кетип жатты. Ушул нерсе гана дөбөттүн үйүрдү баштоосуна жолтоо болуп жатты. Ал эми канчык карышкырдын өзүнчө көйгөйү бар болчу. Анын оң жагында терисинде көп согуштун изи бар арык карт бөрү келаткан. Ал дайым оң жагында жүрчү, анткени анын бир эле сол көзү бар болчу. Бул каарыган дөбөттө жөн жүрбөй кээде канчыкты омуроолоп, одурайган тактары бар тумшугун капталына, ийинине, ал турсун мойнуна тийгизе коюп жатты. Канчык буга да ырылдап тишин көрсөтөт. Кээде экөө тең тигише баштаганда айласы кетип калып жатты. Анткени тиги экөөнү тең аткый тиштегилеп, ошол эле учурда үйүрдөн калбай, ала салып кетпегидей болуп алдын карап чуркоо керек эле. Мындай учурларда эки дөбөт бири-бирине атырыла аркырап, тиш салмакчы болуп калышат. Башка убак болсо булар өлбөгөн жерде калышмак. Бирок азыр сүйүү менен атаандаштыкты булардан да күчтүү сезим, ачкалык басып турду. Делебесин козгогон канчык карышкырдын курч тиштеринен улам обочолой түшкөн карт бөөрү сокур көзү жакта келаткан 3 жашар карышкыр менен кагылыша кетип жатты. Бул чоңоюп калган тай бөөрү үйүрдөгү башка алсыраган ачка карышкырлардан өзүнүн күчү, ыкчамдыгы менен айырмаланып турчу. Бирок анткен менен жалгыз көз карт бөөрүдөн алга өтө алчу эмес. Кээде жазып тайып катарлаша калса, ал дароо ыркырап, азуусун көрсөтө тигини ордуна койчу. Бирок тиги кээде артта калып түшүп, анан канчык менен карт бөөрүнүн ортосуна кире калчу. Анын бул кылыгы 2 эсе, ал турсун 3 эсе каршылык туудурчу. Канчык ырылдаары менен карт бөөрү дароо бурулуп, тигини качырып калчу. Кээде ага канчык карышкыр ал турсун сол жакта бараткан үйүр башыда кошулуп кетчү. Мындайда аркыраган үчөөнү көргөн жаш бөрү тык токтоп, отура калат да, жалын дүгдөйтүп, оозун араандай ача ыркырайт. Үйүр башындагылардын аралаша түшкөнүнүн артындагыларда будуң чаң боло түшөт. Карышкырлар 3 жашарга келип урунушат да, нааразы болуп, капталынан жамбашынан каап алышат. Анын абалы опурталдуу эле, анткени ачкалык менен ачуу адатта бири-бирин коштоп жүрөт эмеспи. Бирок ал жаа бербеген жаштыктын деми менен кыйынчылыктан башка эч жагдай ийгилик алып келбесе да, бул аракетин кайталай берет. Тамак болгондо үйүрдү сүйүү менен атаандаштык бийлеп, дароо тарап кетишмек. Бирок азыр жагдай өтө жаман эле. Карышкырлар узакка созулган ачкалыктан абдан арыктап, мурдагыдай ылдам жүрө албай калышты. Артта өтө жаш менен карлар эптеп илээлеп келатышат. Алдыда күчтүүлөр. Алардын баары карышкыр эмес эле скелет болуп калды. Бирок аксап тегисегендерди эске албаганда, жырткычтардын кыймылынан чарчап чаалыкканы анча билинбейт. Түйүлгөн булчуңдарында түгөнгөс күч кубат бардай. Темирдей булчуңдун бир аракетинен кийинки экинчиси кетет. Анан үчүнчүсү, төртүнчүсү ошентип кете берет.
Ал күнү карышкырлар көп миль басышты. Түнү да токтошкон жок. Таң атты. Алар болсо кете беришти. Тоңуп калган өлүү тала менен кетип баратышты. Кыбыр эткен жан жок. Ээн чөлдө алар гана баратышты. Жан дуудан бул чөлкөмдө алар гана бар эле. Алар болсо башка бир тирүү жандык таап, талап булап жеп, жан сакташ үчүн желип жортуп баратышты. Карышкырлар агын суу кечип, канча өзөндөн өтүп отуруп акыры оңдой берди болду. Багыштарга туш болушту. Адегенде килейген бир эркек багышты жыгышты. Бул жашоо эле, бул деген эт эле жана аны коргогон сырдуу от менен чычалар жок болчу. Ача туяктар менен айрым мүйүздөр карышкырларга көнүмүш эле. Ошондуктан алар адаттагы сактыгы менен чыдамын унутуп коюшту. Согуш кыска жана кызуу болду. Багышты туш тараптан курчап алышты. Ал болсо оор туяктар менен таамай тээп, карышкырлардын ичин айрып, башын жарды, аркайган мүйүзү менен сөөктөрүн сындырып жатты. Кар үстүнө кулаганда аларды баса жыгылды. Бирок анын иши бүтүп, бир маалда буттары бүгүлө түштү. Канчык карышкыр дароо тамактан алды. Калгандары жаны чыкканча эле талап булап, үзүп жууп жеп киришти. Тамак кеңири эле, багыш 800 футтан ашыгыраак. Ар бир карышкырга 20 футтай дегендей бар экен. Карышкырлар канчалык узакка чейин ачка жүрө алса, тамакты ошончолук ыкчам жегендиктен көп өтпөй эле жанакы килейген багыштан кар бетинде чачылган бир аз сөөк гана калды. Эми карышкырлар көбүрөөк эс алып уктай турган болушту. Курсагы тойгон жашыраак бөрүлөр тынчы кетип алыша башташты жана үйүр тарап кеткенче ушундай боло берди. Ачкалык аяктады. Үйүр жан жаныбарга бай жерге келди. Алар мурункудай эле үйүр менен кол салып жүрүштү. Бирок эми сактанып, бооз жеоорлуу карт багыштарды гана тобунан бөлүп алып жеп турушту. Ошентип жемге бай бул жерде бир күнү бөрүлөрдүн үйүрү экиге бөлүнүп эки жака кетти. Канчык карышкыр сол жактагы жаш үйүр башы, оң жактагы жалгыз көздүү карт бөрү өз үйүрүн чыгыштагы Маккензи дарыясына, андан аркы көлдөргө алып жөнөштү. Бул чакан үйүр да күн өткөн сайын азая берди. Бөрүлөр дөбөт канчык болуп бөлүнүп калып жатышты. Кээде атаандаштын курч тиштери жалгыз жарым карышкырды бөлүнүүгө мажбурлап жатты. Акырында төртөө, канчык карышкыр, жаш үйүр башы, жалгыз көз жана дымагы күчтүү 3 жашар калды. Эми канчык карышкырдын мүнөзү биротолу бузулду. Тиги 3 дөбөттө тең анын тиштеринин издери жүрдү. Бирок алар буга жооп кайтарышкан жок. Коргонууга аракет да кылышкан жок. Болгону анын курч тиштерине далыларын тосо берип, куйруктарын шыйпаңдатышып, жанынан чыкпай жүрүштү. Канчыкка мындай болгону менен алар эч ара өлбөгөн жерде калып жатышты. Айрыкча 3 жашар кутуруп кетти. Бир жолку талашта ал карт бөрүнүн көзү көрбөгөн жагынан атырылып келип, кулагын үзүп ала жаздады. Бирок тиги карт бөрү бир жак көзү көрбөсө да анын жаштыгына, өзүнүн бүтүн акылы менен тажрыйбасын каршы койду. Анын сокур көзү менен тумшугундагы тактары аны кандай тажрыйбага ээ экенин айтып турчу. Көп согушту көргөн бул карт бөрү азыр ойлонбой туруп өз ишин бүтүрмөк. Уруш калыс башталганы менен адилеттүү бүткөн жок. Эгер карт бөрүгө жаш үйүр башы кошулуп кетпегенде, ким билет кандай бүтөөр эле. Экөө 3 жашарды эки жагынан качырып кетишти. Үйүрдөштөрүнүн курч азуулары туш тарабынан батып кетип жатты. Баягы бирде аң уулаган, олжо бөлүшкөн, ачкалыктан бирде азап чеккен күндөр унутулду. Анын баары артта калды. Эми алар тамак табуудан да күчтүү, катаал сезим болгон сүйүүнүн бийлигинде эле. Ал эми ушунун баарына себепкер болгон канчык карышкыр кар үстүнө чочоюп отура калып, урушту карап турду. Ал турсун бул ага жакты. Бул анын күнү эле. Мындай учур сейрек болот. Жалдар тик туруп, азууга тийип шакылдап, жумшак дене үзүлүп, айрылып жатат. Мунун баары аны ээлеп алыш үчүн болуп жатат. Өз өмүрүндө биринчи жолу сүйүүгө туш болгон 3 жашар бөрү сүйүү үчүн өмүрүн кыйды. Эки атаандашы анын үстүндө турушту. Экөө тең жылмая карап отурган канчык карышкырды карап калышты. Бирок карт бөрү акылдуу, сүйүү ишинде уруштагыдан да тажрыйбалуураак болчу. Жаш үйүр башы жарадар ийининин жаламак болуп башын тура берди да мойну атаандашына карап калды. Карт бөрү жалгыз көзү менен ыңгайы келе түшкөнүн жазбай баамдады.
Ал көз ачып жумганча тигиге атырылып мойнундагы күрөө тамырды шылып алды да артка качты. Жаш үйүр башы жүрөк түшүрө аркырады, бирок анысы дароо эле жөтөлгө айланып кетти. Ал канга какаган бойдон карт бөөрүнө карай качырды. Бирок шайы кетип, буттары чалыштап, көзү тумандап, секиргенге үлгүрбөдү. Канчык карышкыр жылмайып отурду. Бул уруш кандайдыр бир бүдүмүк кубанычты пайда кылды. Анткени түндүктүн жапан мейкиндигиндеги сүйүүнүн табияты ушундай болчу. Анын трагедиясын өлгөндөр гана билет. Ал эми тирүүлөр үчүн бул трагедия эмес, тек гана ишке ашкан каалоонун салтанаты. Жаш үйүр башы карга сулап жатып калган соң, жалгыз көз керкее басып канчык карышкырга келди. Бирок дагы эле сактанып турду. Ал мурункудай азуу көрсөткөн каршылыкты күткөн, бирок таң калыштуусу андай болгон жок. Биринчи жолу канчык аны жайдары тосуп алды. Аны менен жытташып, ал турсун күчүк сыяктуу секирип ойной баштады. Жалгыз көз да өзүнүн жашы менен токтоолугун унутуп коюп, тиги канчыктан 5 бетер күчүк болуп кетти. Жеңилген атаандаштар кар бетине кан менен жазылган сүйүү аңгемеси дароо унутулду. Жараатын жаламакчы болуп токтой калган карт бөөрө гана бир жолу эстеди. Эриндери жагылдана титиреп, жалы тик туруп, тырмактары каарга батып, секире тургандай бели ийиле калды. Бирок баары дароо эле эстен чыгып, аны токойго карай азгырып жаткан канчыктын артынан түштү. Эми алар акыры тил табышып, ынак достордой катарлашып баратышты. Күндөр өтүп жатты. Алар болсо биринен түк ажырабай, бирге аң улап, бирге өлтүрүп, бирге тамак жеп жүрүштү. Бирок эми канчык карышкырдын эмнегедир тынчы кете баштады. Бир нерсени издеп, бирок таба албай жүргөн сыяктуу. Эмнегедир аны кулап калган дарактардын асты кызыктырат. Аска таштардын боорундагы ыктоо жерлерди, дарыя жээгиндеги үңкүрлөрдү сааттар бою шимшелеп чыгат. Карт бөөрүнү мунун баары кызыктырбаса да тигинин артынан калбай жүрө берет. Бул иш өтө узакка созулуп кеткенде карга жата кетет да анын келишин күтөт. Алар бир жерге көп байырылабай жүрүп отуруп, Маккензи дарыясына жетишти. Эми алар дарыяны бойлой жай баракат жүрүп, кээде аң уулап дарыянын куймаларын өрдөп кетишкени менен кайра кайтып жүрүштү. Кээде адатта жубу менен жүргөн башка карышкырлар да кездеше калып жатты. Бирок мындайда булар тигилер да жолукканга сүйүнүп кетпей, кайдыгер карап, үйүрдөш болууну каалаган эч ким болгон жок. Жалгыз жүргөн карышкырлар да бир нече жолу кездешти. Бул дөбөттөр экөөнө жан деп кошулмак, бирок жалгыз көз муну каалаган жок. Канчыгы экөө ийиндеше тура калып, жалы тик туруп аркыраганда тиги чоочун немелердин айласы кете түшүп, артка бурулуп, өз жолун улантууга аргасыз болушчу. Бир жолу айлуу түндөгү жымжырт токойдо баратып, жалгыз көз тык токтоду. Тумшугу көтөрүлүп, куйругу түзөлүп, таноосу дердейип, жыт искеп калды. Алдыңкы бутун ит сыяктуу эйтият көтөрдү. Ал бир нерсеге тынчсызданып, бирок жел менен келген кабарды аңдай албай абаны искегилеп турду. Канчык да жыт искеп, бирок шериген сүрөй алга кетти. Ал анын артынан түштү, бирок дагы эле санаасы тынчыбай, улам токтой калып, жел менен келген эскертүүнү аңдагысы келип жыт искеп жатты. Канчык карышкыр жыла басып токойдун ачык жерине чыкты. Бир азга жалгыз турду. Артынан абдан кооптонуп, бардыгынан шектенип, боор токтоп, сойлоп басып жалгыз көз келди. Алар кулак түрүп, тик чие тиктеп, жыт искеп катар турушту. Иттердин ыркырашып талашканы, эркектердин жоон үндөрү, аялдардын чайылдап урушканы, ал турсун кичинекей баланын эч кирип ыйлаганы жел менен келип жатты. Бул жерден тери менен капталган чоң вигвамдар, жылтылдап күйгөн оттор, алардын айланасындагы кишилердин караандары, бейку табага жай буулаган түтүндөр көрүнүп турду. Бирок алардын таноолору жалгыз көз үчүн таптакыр түшүнүксүз. Бирок канчык баарын тең жат билген Индиец айылынын буюм тайымдарынын жыттары келип жатты. Канчыктын каны дүргүп, жаны жыргап, жыт алып жатты. Ал эми жалгыз көз дагы эле шектенип турду. Ал кетмекчи болуп кооптонгонун билдирип койду. Канчык мойнун буруп, аны жооткоткондой тумшугу менен түртүп койду да кайрадан айылды карай баштады. Анын көздөрүндө кусалык турду. Бирок бул баягы ачкалыктан пайда болгон эңсөө эмес. Ал азыр тияка жетип барып,
от боюнда жатып иттер менен талашып олдоксон баскан кишилердин аяктарына оролушуп жүргүсү келип калтырап турду. Жанында чыдамы кетип жалгыз көз турду. Капыстан канчык баягы издеп таба албай жүргөн нерсесин кайра издеди. Аны сөзсүз табыш керектигин ойлоду. Кайра кайрылды да токойго дарактардын далдоосуна желип кирип кетти. Жалгыз көздүн жаны жаяла түштү. Ай тийген токойдун ичи менен көлөкө сыяктуу дабышсыз баратышып бир изге кабылышты. Экөө тең кар искеп жиберишти. Из жаңы экен. Жалгыз көз сактык менен алдыга түштү. Канчык анын артынан бучкактап келе жатты. Алардын бакыбат жоон тамандары кар бетине баркыттай жумшак түшүп жатты. Бир маалда жалгыз көз агарган мейкиндиктен бир ак немени байкады. Баятан бери желип жортуп келаткан жалгыз көз эми ого бетер ылдамдады. Алдыда бир агарган нерсе көрүнгөндөй болду. Алар эки жагына жаш карагайлар өскөн кууш жол менен баратышты. Алдыда ай нуру төгүлгөн ачык жер көрүнүп турду. Карт бөөрү баягы ак немеге жетейин деп калды. Кар кыган сайын ортодогу аралык кыскарып баратты. Мына жетип калды. Дагы бир секирсе, тиштери тигиге бата түшөт. Бирок секиргенге үлгүрбөй калды. Жанагы агарган неме коен болуп чыгып асманга атып кетти да, эми ал так жалгыз көздүн үстүнө тойлап, ары бери тойлап, таң каларлык бир бийди бийлеп жатты. Чочуп кеткен жалгыз көз бышкырып артка кетти да, карга жата калып бул түшүнүксүз немеге аркырады. Канчык карышкыр эч нерсе болбогондой андан өтүп барды да, болжолдоп туруп тыбыраган коенду алмакчы болуп секирди. Бийик секиргени менен жете албай калып, тиштери гана шак этти. Экинчи анан үчүнчү жолу секирди. Карт бөөрү акырын туруп канчыкты тиктеди. Акырында тигинин алсыздыгына жини келип өзү секирди да коенду тиштеп жерге түштү. Ушул учурда капталдан бир шектүү үн угулуп, жалгыз көз өзүнө чабыла тургандай болуп турган балатыны көрдү. Карышкырдын жаагы ачылып кетти. Ал ыркыраган бойдон бул түшүнүксүз коркунучтан артка ойт берди. Ыркырап жаалынан коркконунан түгү тик турду. А балаты кайра түзөлүп, коен абадагы бийин кайра бийлей баштады. Канчыкка жин тийди. Жалгыз көздү далыдан аткый тиштеди эле, анын бул күтүүсүз жоргунан чоочуп кеткен тиги тумшугунан каап алды. Канчык да мындайды күтпөгөндүктөн жаалы келип дөбөткө атырылды. Ал болсо жаңылыштыгын түшүнүп канчыкты жоошуткусу келди, бирок тиги болбой эле тиштей берди. Жарашуудан үмүтү үзүлгөн жалгыз көз башын гана качырып, бирде тигил, бирде бул далысын тосо берип жатты. Ал эми коен дагы эле абада бийлеп жүрдү. Канчык карга отура кетти. Табышмактуу карагайдан да андан көбүрөөк коркуп калган жалгыз көз кайра секирди. Коенду тиштеп түшкөн карт бөөрү жалгыз көзү менен карагайды тиктеп турду. Ал өткөн жолкудай эле жерге чейин ийилди. Карышкыр соккуну күтүп түйүлө түштү. Түгү тик тура калды, бирок олжосун кое берген жок. Сокку болгон жок. Карагай ийилген боюнча тура берди. Карышкыр жылды эле, ал да кошо жылды. Ал буга кыжыры келип, жаагы карышкан бойдон ырылдады. Тынч турса, карагай да кыймылдабай тура бергендиктен, ушундай тура бергеним жакшы окшойт деп калды. Бирок коендун жылуу каны абдан таттуу эле. Бул кыйын абалдан жалгыз көздү канчык карышкыр куткарды. Ал андан коенду алды да, карагай ары бери термелип турганда коендун башын кемирип таштады. Карагай дароо түздөлүп табыгый абалына келди да, аларга коркунучтуу турбай калды. Канчык менен жалгыз көз сырдуу карагай кармап берген коенду бөлүп жеп алышты. Коендор абада бийлеп турган мындай кууш жолдорду кийин көп көрүштү. Алардын эч бирин жөн коюшкан жок. Мындайда канчык жол баштап, дөбөт артынан жүрүп, капканды кантип айланып өткөндү үйрөндү. Кийин мунун пайдасы көп дейди.